Маликова Асема Азиянын 3 жолку чемпиону. Ал Муса Жусупов атындагы жалпы билим берүү мектебинде билим алып келет. Ал кичинекейинен спортко жакын болгондугунан улам кол күрөш боюнча спорттун түрү менен машыга баштаган. Бүгүнкү күндө ал кичинекей айылын эле эмес, бүтүндөй кыргыз жеринин намысын коргоп, ийгиликке жетишкен. Бул спортко мени алып келген бул мамам. Мамам алып келип, мени залга тренировка кылдырып баштаган. Негизи кичинекей чагымдан эле өзүм спортко жакын болчумун, кызыкчумун. Анан кийин мындан ары таштаар оюм жок. Дагы алдыга көптөгөн ийгиликтерим бар, көптөгөн максаттар койгом, целдерим бар. Ошолорго жетишим керек мен. Кыздарыбыздын ийгилигин коштоп, колдоп, ушул администрация, айыл өкмөт тармагынан талант, машыктыруучу талант ушундай иш-чара өткөрүп, ошол кыздардын эмгегин баалап атканына чоң ыраазычылык билдиребиз. Ал менен катар ушул айылдын тургуну жана мектеп окуучусу Асема Докторбекова дагы кол күрөш боюнча Азиянын 1 жолку чемпиону деген наамын алып, Кыргызстандын желегин желбиреткен. Бүгүн алардын күнү, себеби айылдын тургундары жана жакындары келип куттукташууда. Бул спортко түрткү болгон бул деген менин ата-энем жана курбу кызым болду. Аларга чоң ыраазычылык айтам. Спортту мен в дальнейшем еще дагы көпкө чейин улантам го деп ойлойм. Биринчи Азиядан чемпион болуп келгенде ушу ыйлаттай толкунданчы. Бүгүн андан бетер толкунданып атам. Ушул сыйлаган, ушуну көтөргөн эме жанагы демөөрчүлөргө мен чоң рахмат айтамын. Биздин тарбиялануучулардын ичинен Азия жана дүйнө чемпиондору чыкты. Бул биз үчүн абдан чоң сыймык. Жаштардын спортко кызыкканы спорт чөйрөсүндө жүргөн инсандарга эле эмес, жалпыга жагымдуу көрүнүш. Спортчулардын ийгилиги машыктыруучунун аракети деп бекер айтылбайт. Өз окуучуларынын жетишкендиктери менен тең бөлүшкөн агайынын кубанычында чек жок. Ак Суу районунун балдар өспүрүмдөр мектебинде 3 жылдан бери болуп калды, 3 жыл болуп калды, эмгектенип келем. Кол күрөш спорттун түрү боюнча. Анан бүгүнкү иш-чаранын максаты ушу 2023 жылы ушуга чейинки негизи 3 жылдын ичинде ийгилик жараткан окуучуларды биздин ушул айылдан эле чыккан биздин айылдаштарыбыз, Бишкекте жашаган агаларыбыз, досторубуз, инилерибиз өздөрүнүн мындай чакан белегин тартылап, акча чогултуп бир сертификат кылып окуучуларыма ошо ийгилик жараткан үчүн сертификат кылып жылдын жыйынтыгы кылып берип атат. Мен азыркы ушу өтүп келаткан муундарга айтат элем, ушу эң биринчиден бул ата-энелерине кайрылып кетет элем. Ошо ата-энелери балдарын жакшы карап, спорт залдарга берип, жок дегенде спорт залга бергенде балдардын ден соолугу чындалат. Дүйнө чемпиону болбосо да андан кийин, конечно, дүйнө чемпиону болуп ийгиликтерди жаратат. Эми балдарына көбүрөөк убакыт бөлүп спорт залга берсе эле обязательно ийгилик болот. Иш-чарага келген коноктор өздөрүнүн калоо тилек сөздөрүн айтып, спортчуларга акчалай жана кызык арттыруучу белектерин беришип, алардын мындан ары да спорт менен талыкпай иштөөсүнө дем беришүүдө. Бизде мындай да, Бишкекте ушул айылдан чыккан жакшы окуп кеткен, ушул өсүп өнүгөн ушул агаларыбыз, инилерибиз десек, бир коом деп да койсок болобу, же бир бирикме деп койсок болобу, ушундай кишилерибиз бар. Ошолор агаларыбыз болуп, жылдын аягында бир кеңешип, ушундай бир сертификат, каражат катары бөлүп берип, бул максат эми кандай каражат дегенде, жакшы бир ушундай жетишкендиктерин баалап, ушундай бир спортсмендерге бир демилге күч кубат берип, дагы ушундай бир албан ийгиликтер жараткан үчүн болгону бизден бир дем күч кубат берип коюу максатында ушундай бир иш-чараны уюштурганбыз. Иш-чаранын максаты өсүп келе жаткан жаштарды дени сак жашоого чакырып, алардын жашоо маңызын спорттук нукка буруу менен сергек жашоого тарбиялоо болуп саналат. Талгат Токтомушев, Илич Касейинов, Ысык Көл жаңылыктары үчүн Ак Суу районунан.